Москва шаарында кыргызстандык жигит бычактан жаракат алып каза болду. Маркумдун жакындары билдиришкендей, алар 4 күндөн бери анын сөөгүн алып кете албай жатышат. Жайыл районунда 1994-жылы туулган Байсабаев Адилет Рыспекович 31-декабрда бычактан алган жаракатынан улам каза болуп калган. Москвада ал таксист болуп иштөөчү. Анын денесин жана документтерин жакындары алып кете албай жатышат. Кыргызстандын Россия Федерациясындагы элчилиги бир дагы телефонго жооп бербей жатат. Ар кандай топторго кайрылуу жазып, социалдык тармактар аркылуу бардыгына кайрылдык, деди маркумдун туугандарынын бири Айсалкын Кадырбаева. Ал кошумчалагандай, Адилет Батирде бир үй бүлө менен жашачу. Болжол менен ага ошол үй бүлөдөгү эркек киши бычак сайып, андан кийин балкондон ыргытып жиберген. Жарадар болгон Адилеттин карда жатканын көргөндөр тез жардам чакырышкан. Ал эми шектүүнү милиция алып кеткен. Маркумдун жакындары Адилеттин денесин алып кетүүгө жардам бере алган адамдар болсо 0708 63 44 64 номери аркылуу байланышууну өтүнөт. Маалымат булагы Турмуш KG сайты. Ош-Бишкек унаа жолунда жеңил унаа өрттөнүп кетти. Бул тууралуу Турмуш басылмасына күбөлөр билдирди. Алардын айтымында кырсык 4-январда саат 18:00 чамасында Ош-Бишкек унаа жолунда Маданият айыл аймагында катталган. Анда Ала-Бука районунун тургуну көк түстөгү Лада 06 үлгүсүндөгү унаасы менен Жалал Абад шаарына районду көздөй бара жаткан. Өрттүн келип чыгышынын себеби жана жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Учурда кырсыктын чоо жайы такталууда. Маалымат булагы Турмуш KG сайты. Кара Балташ шаарынын Борбордук аянтындагы жаңы жылдык балатыдан оюнчуктарды уурдап кетишти. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Жергиликтүү тургундардын айтымында белгисиз адамдар балатынын төмөн жагына илинген оюнчуктарды уурдап, гирляндаларды кесип, бутактарын сындырып кетишкен. Ошондой эле куттуктоолор жазылган баннерлерди тытып салышкан. Тургундар майрамдык маанай тартуулаган балатыны талкалап, бүлүндүргөндөргө нааразы экендиктерин билдиришти. Маалымат булагы Турмуш KG сайты. Кой таш окуясына байланыштуу иши каралып жаткан Равшан Жээнбеков, Ирина Карамушкина, Кундуз Жолдубаеванын мүлкү камакка алынды. Бул тууралуу Кундуз Жолдубаева Супер KG порталына билдирди. 30-декабрь күнү мамлекеттик экономикалык кылмышка каршы күрөшүү кызматынын тергөөчүлөрү токтомду колубузга карматып кетишти. Анда кой таш окуясына байланыштуу иши каралып жаткандардын кимисинин мүлкү болсо баарыныкы камакка алынганы маалымдалган. Тизмеден мен, Ирина Карамушкина, Равшан Жээнбеков бар. Асель Кудуранованын мүлкү жок болгондуктан ал тизмеге илинген жок. Ал эми Мээрбек Мискенбаевдин мүлкү жок болсо да, Мискенбаев деген фамилиялардын баарын камакка алып коюптур, дейт Кундуз Жолдубаева. Маалымат булагы Супер KG. Жалал Абад облусунун Таш көмүр шаарында аз камсыз болгон 15 үй бүлөгө 30 000 сомдук азык-түлүк таратылды. Маалым болгондой, азык-түлүккө кеткен каражатты атын атагысы келбеген инсан өз чөнтөгүнөн шаардын имамына өткөрүп берген. Имам жардамга муктаж адамдарды тизмектеп чыгып, аз камсыз болгон 15 үй бүлөнүн ар бирине 2000 сомдук азык-түлүктөрдү тапшырды. Маалымат булагы Турмуш KG сайты. Аз убакыт мурда эле коррупция беренеси сыяктуу оор кылмыштар менен кармалгандар чекесинен эркиндикке чыга башташты. Маселен, Насырбек Алмаматов, Адамкул Жунусов жана Эгор Скобеев жана башка карапайым адамдардын балдары болор-болбос кылмыш иштери менен узак жылдар түрмөдө отурса, олигарх чиновниктер жыл айланбай бошоп кетишет. Мына адилеттүүлүк. Мамлекеттик каттоонун чиновниги Алмаматов уюшкан коррупциялык иштер менен кармалып 12 жылга эркинен ажыратылган. Бул Эргулду түрмөдөн чыгарып ийишип, анан кайра издөө жарыялашты. Бажы кызматынын экс-төрагасы Жунусовду чоң пиар менен кармашып, мамлекетке ири өлчөмдө зыян кылганын шардана кылышат да, кайра кутултуп ийишет. Скубеевда коррупция мыйзамсыз таратылган куралдарга шектелип, абак алынган. Ал дагы бүгүн эркиндикке чыкты. Курал таратууда Алмазбек Атамбаевка, Өмүрбек Бабановго, Зарылбек Рысалиевке каршы көрсөтмө берип, тергөө менен кызматташканы айтылууда. Мындай фактыларды санай берсек, толтура тизме үчүн элдин маанайы бузула баштады. Коррупционерлерден акча алышып, бошотуп жатышат деген пикир калыптанып атканын кайда жашырабыз? Мамлекеттүүлүк сакталабы же кандай? Мындай жүрүш улана берсе, аягы жакшылыкка алып барбайт го. Маалымат булагы Арба KG. Өзгөчө үнү бар ырчы орун басар Кызалаков каза болду. Маалыматты Талас облустук администрациясынын басма сөз катчысы Бакай Абдымаликов Фейсбуктагы баракчасына жазды. Маалыматты тактоо үчүн Абдымаликовго байланышканыбызда буларды айтты. Ырчынын эмне болуп каза болгонун толук билбедим. Бүгүн Бишкектен каза болуп, сөөгүн айылга алып келе жатышыптыр. Ал Талас районунун Көк Кашат айылында жашачу, деди ал. Орун басар Кызалаков биздин Өзөн, Таңкы поезд, Таласым, Таңшыйт жана башка обондуу ырлар менен жалпы элге таанылган.
Маалымат булагы репортер Кейжи.